арабызда тагдырдын сыноосуна тушугуп, мүмкүнчүлүгү чектелип турса дагы дени карды соо адамдардан таланты, ак эмгеги менен өзгөчөлөнүп турган инсандар арабызда бар. Дал ушундай адамдарга арнап СТВ телеканалы адамдардын арасында адамдар долбоорун ачты. Долбоордун максаты мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын таланты менен тааныштыруу. Адамдардын арасында адамдар долбоорунун алкагында Кылыч байкенин үйүнө келдик. Кылыч байке бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү чектелген 2 баланы багат. Эмесе алар менен таанышалы. Кандайсыз? Жошоңуз кандай? Кылыч байкесизби? Денсаулыгыңыз ырайы деп, аябай таланттуу адам экенин биз алыстан угуп келдик. Рахмат, келиңиздер. Аскар менен Ислам Кант шаарынын Красная Речка айылында жашайт. Бул жигиттер Кылыч байкенин жалгыз өзү чоңойткон балдары. Көздөрү азиз болсо да чыгармачылык менен алектенип келишет. Жаздырган ырлары дагы коомду тарбиялай тургандай маанилүү ырлар. Биз бүгүн Аскар жана Ислам менен жакындан таанышып, чыгармачылыгы менен бөлүшөбүз. Биз азыр Ислам жана Аскар деген эки жигиттин, таланттуу эки жигиттин үйүнө келдик. Эмесе булар эки жигиттин жашоосу, бүгүнкү бир күндүк өмүрү тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кандайсыздар? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Саламатпы, жакшы. Жакшы, рахмат. Алгач биз таанышып алалы. Сиздин атыңыз ким? Меники Аскар. Аскар, сиздики? Ислам. Ислам. Менде мындай суроо да, силер абдан таланттуу адамсыңар. Силердин баягы ырдаганыңарды көрүп алып, элдин баары суктанып жүрүшөт. Анан кантип ошо ырларды жаттадыңар?Ырга болгон шыгыңарды кантип билдиңер, кантип далилдедиңер? Ошол тууралуу. Аскар, сизден баштайбыз. Ислам, сизден баштайлы. Чоң рахмат. Мен 7 жашымда эң биринчи ырдап баштаган бул мектептен башталган болчу. Кыргыз тили майрамында балалык деген ырды ырдап грамота алгам. Ошол күндөн баштап мен ырчылык кесипке кадам таштап баштагам. Ислам, сиздикичи? Мен кичкей кезимде ырдачумун. Кичкей кезимде. Ана 8 жашымда ошо Мээрим кайрымдуулук фондунан биринчи орунду алдым. Анан да көп жыл болду ырдап жүргөнүмө. Расыл менен чыктым. Арнайы саңал пакет долбоорунда финалист болгом, биринчи орунду алгам. Ош жергесине барып биринчиликти алып келдим, экинчи местаны. Нарын жергесине барып да экинчи место алып келдим. Ысык Ата районунан спартакиада алган кол күрөш боюнча да медаль алгам, күмүш медаль 2014-жылы. Демек сиз ырчылыктан да тышкары спорт менен дагы баягы машыгасыңар. Албетте. Анда эмесе, урматтуу коноктор, сиздер көптөн бери күткөн Аскар менен Исламды дүркүрөгөн бир кол чабуулар менен тосуп алалы. Аракет кылсаң берекет дегендей жигиттер ар дайым аракеттин үстүндө. Тынымсыз эмгектин аркасында көптөгөн эл аралык сыйлыктардын ээлери. Ошондой эле мындай дипломдордун саны да жылдан жылга көбөйөт дешет каармандар. Мен болсо эң биринчи ошол ар дайым сага апаке фонду уюштурган "Мен ырдасам, мен жашайм" конкурсунда 3-чү орунга ээ болгом. Андан кийин ошол Ош жергесинде өткөрүлгөн "Мир без ограниченных возможностей" фестивалында 2-чи орунга ээ болгом. Жакында эле 2016-жылы Россияга Диана Гурская уюштурган "Белая трость" фестивалине катышып, ал жерден да жакшы ийгиликтүү орундарга ээ болуп келгем. Азаматсыз азыр спорт менен же болсо ырчылыктан тышкары да эмне менен алектенесиз? Мен азырынча ырчылыктан тышкары азырынча окууга көбүрөөк көңүл болуп атам. Кийинки жылы окууга тапшыргандыкам эмеге, музыкальный училищеге. Ошол менен эле даярдык болуп атат азырынча. Yarattın hafif kılıp beni
жарык дешит дүйнөнү көрбөң сезем көрбөсөм да кең аламдын түркүн түстү кучагыма бекем кызам жүрөк менен кара түстү арман дүйнө азабы көп жалган дүйнө ким жараттың кел бир өнү калыстыктан тайган дүйнө кара түстү арман дүйнө азабы көп жалган дүйнө ким жараттың кел бир өнү калыстыктан тайган дүйнө кез келди баса турган кызды жандап кызыл тазыл гүлдесте ага арнап аттың ай гүл тандоого жок жанарым алсыздыкка алым жетпей кетти амалым кара түстү арман дүйнө азабы көп жалган дүйнө ким жараттың кел бир өнү калыстыктан тайган дүйнө кара түстү арман дүйнө азабы көп жалган дүйнө ким жараттың кел бир өнү калыстыктан тайган дүйнө Атаке көп айланып мага издеп азап тартып чуркадым таба издеп убак басып ак болгондур кара чачың билгизбестен балдарыңа арчып жашың кара түстү арман дүйнө азабы көп жалган дүйнө ким жараттың кел бир өнү калыстыктан тайган дүйнө кара түстү арман дүйнө азабы көп жалган дүйнө ким жараттың кел бир өнү калыстыктан тайган дүйнө азабы көп арман дүйнө Үстөкө босток болуп, балдардын апасы дагы бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Апасына арнап Сагындым апа аттуу концерт уюштурушкан. Концерт демекчи бул жигиттер Кыргызстанды түрө кыдырып, гастролдоп келишкен. Алдыда күн жылып, жаз келсе, гастролдорун кайрадан улантышат. Биз арыз сиздерге Нурак Абдрахмановдун Ак кептерим деген чыгармасын аткап берели дуэт. Жаңа майдай кайтып учуп бара албай, жаш жүрөккө жагар дары таба албай. Ак кептериң түтөбөйүн арманга, кучак жайып кумар жазып кала албай. Ак кептериң түтөбөйүн арманга, кучак жайып кумар жазып кала албай. Асман кучсаң мен да күтөм жолуңду, ак мантайып кармасам дейм колуңду.
ач болбосо сен конучу токойго, жаным секет жай албадым торуңду. Эч болбосо сен конучу токойго, жаным секет жай албадым торуңду. Кылыч мырза өзү жаш кезинде ырчы болгонду каалачу, бирок тилекке каршы ал кыялы орундалбай калган. Дегени менен көкүрөк күчүгү Аскар менен жээн небереси Исламды жетелеп, таланттарын ачып, чоң сахнага алып чыгууга акырындан кадам таштап келет. Кетмен чап же башка оокатка албаса дегенде ошол жакка басым кылып, кичинесинен ушул өлкөнү жетелеп, конкурс фестивалдарга катыштырып, ар кандай иш-чараларга алып барып шелип отурбайм да эми буларды үйгө ошо коомчулукка аралашып, бир элге эме жараган инсандардан болуп өссө экен деп. Эми Кудайга шүгүр, эми баягы 9 жаштан 8 жаштан баштап ыйлап келатышат, окуса балдары жакшы, бул болсо бүткөн окуну. Ошентип элдин кабыл алышы жакшы. Ат башыда Дайыр Оразакунов деген жигит бар. Ырларын ошол жигит жазып берет. Мисалы үчүн Сагындым апа мамасы каса болгондо ушундай бир жастарга атайын заказ кылып жаздырабыз. Жалган дүйнө деген ырлары бар. Кыргызстаным деген бул биз окуучуларга беребиз да концертте бар. Тарбиялык мааниси болсун деп ушундай бир маанидеги ырлар жаздырабыз да. Мисалы үчүн элиме деген ырлар бар. Элим үчүн, жерим үчүн көзүм көрсө жаным даяр деген маанинде. Кыргызстаным өнүксүн, күндөсүн деген ушундай маанидеги бар да. Ана мен ойлойм, булар деле өтө бир эме эмгек кылып атат да, тарбиялык мааниси болуп. Мисалы үчүн алар тарбиялык час өткөзүп атышат. Булардын концерттен кийин мына көрбөз, көздөрү көрбөсө да гран-при алып атышат. Москвага Дианагурская фестивалына барып келип атышат. Силер мына алтыңар аман, энетиңер маңдайында окугай жүрөсүңөр деген бул эле чоң тарбия деп ойлойм да. Ушундай эмгектерди кылып атабыз. Балдардын бош убактысы дээрлик жок. Ислам сабак менен алектенсе, Аскар чыгармачылыгы менен алек. Экөө бириксе эле мына минтип ырдап бийлеп калышат. Ислам кечүүлүк кылып тайкесине чай даярдап кам көрөт экен. Карап туруп мындай ынтымактуу адамдарга суктанасың. Аптеке келиңиз, чай ичиңиз. Досторуңар тууралуу сурайын деп атам. Досторуңар барбы? Дос кыздарым бар көбүнчө. Дос балдардачы? Дос балдардан мурун бара болчу, азыр көп балдар колдору бошобойт анча, андан кийин көбүнчө дос кыздар менен сүйлөшөм. Кээде өстө чалып калат, Аскар кандайсың деп, кесоктор кандай деп. Кээде мен да өзүм ээрип кетем. Андан кийин чалам, кандайсың, кандай жүрөсүң, жакшы жүрөсүң, эмне көрүнбөй калдыңар депчи. Ислам сиздинчи? Демек сиздин досторуңуз абдан көп болуш керек, Меники ооба, эми аябай көп эле. Дос балдар, дос кыздар дегендей. Дос дегенге кандай түшүнөсүң? Эми дос деген бул кыйынчылык кезде жаныңа жардам кылып келип, ошо өзүңдүн айтор өзүң жакын досуң деп ошондой түшүнөм мен. Аскар менен Исламдын талантын баалап, достошкону Айнур Куматай кызы аттуу айым келди. Мен атым Айнур, саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Кандайсыз, Аскар байке? Ал кайрымдуулук концерттерин байма-бай уюштуруп келет. Анын айтымында каармандардын жашоого болгон көз карашынан сабак алса болот дейт. Буюрса бүгүнкү күнүм аябай ийгиликтүү өттү десем болот. Алмаз байке, Аскар байкедей, Исламдай жакшы достор таптым, жакшы байке инилерди таптым. Буюрса мындан аркы кызматташтыруу боюнча да жакшы кененирээк сүйлөштүк. Өзүм ушундай кайрымдуу концерттерди көбүрөөк өткөрүп жүрөм. Буюрса келечекте жакшы пландарыбыз бар. Жакшы бир иштерди, коомго керектүү жакшы пайдалуу иштерди жасайбыз деген ишеничтемин.
негизи адамга эч нерсе жакпайт эмеспи? Суук болсо ысыкты эңсешип, ысык болсо суукту эңсеп дегендей. Ал эми Аскар менен Ислам ушул турпатына топук кылып, адал эмгек, таланттары менен нан таап жешет. Алайда айрым дени карды соо, куушуруп жүргөн адамдарга Аскар менен Ислам кандайдыр бир иш баштоосуна түрткү берет деген аруу тилектебиз. Gecettim kıldım kulunumdu, ayrıldım tübölükö cumuldum bu. Ankıgan jetim dize başılık jettap, armandı bulup tottun koy bulbulumdu. Armandı bulup tottun koy kulunumdu. Ankıgan jetim dize başılık jettap, armandı bulup tottun koy bulbulumdu. Armandı bulup tottun koy kulunumdu. Emin tөгүп maga süttün bergen, menden de alıp gittin altın enen. Karaylap karengimden ayarman bulap, sağınıp gün böfeği gündü gelir. Sağınıp gün böfeği gündü gelir. Karaylap karengimden ayarman bulap, sağınıp gün böfeği gündü gelir. Sağınıp gün böfeği gündü gelir. Ödüm karangı tün, kara dala, жазыптыр жетимдикти тагдырмага. Жан билгем жару керим айта янарым, сагындым меримиңди алтын апам. Сагындым меримиңди алтын апам. Жан билгем жару керим айта янарым, сагындым меримиңди алтын апам. Сагындым меримиңди алтын апам. Апаке курсалыкка батып барам, арылбай жүрөк төгүп арман санам. Берененин менимине ай тойбой калган, дүйнөдө болбосо кен мендей адам. Дүйнөдө болбосо кен мендей адам. Берененин менимине ай тойбой калган, дүйнөдө болбосо кен мендей адам. Дүйнөдө болбосо кен мендей адам. Дүйнөдө болбосо кен мендей адам.